Орусиядагы жол кырсыгында оор жүк тарткан машинанын айдоочусунун каргашага чейин каза болгондугу себепкер болгон. Бул тууралуу Кыргызстандын өзгөчө кырдаалдар министри Бообек Ажекеев маркумдардын сөөгүн жакындарына тапшырып жатып билдирди. Министрдин айтымында маркумдардын сөөгүн алып келүү үчүн барган топ жеринде Орусиянын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Ульяновск облустук башкармалыгынын башчысы менен жолугушуп, ал жерде тергөө ишин алдын ала жыйынтыктары менен таанышкан. Жол кырсыгына себепчи болгон жүк тарткан унаанын айдоочусу кырсыкка чейин жүрөгү токтоп калгандыгы аныкталган. 24 августта Орусиянын Ульяновск облусундагы ири жол кырсыгында каза болгон Баткен, Жалал-Абад жана Ош облусунун тургундарынын сөөгү жерге берилген. Маркумдардын сөөгүн 23 августта атайын учак менен Орусиядан алып келинген. 21 августта катталган ири жол кырсыгында 16 адам, анын ичинде 14 кыргыз жараны мерт болуп, дагы 3 жаратылган. Каза болгондордун 5 Баткен, 4 Жалал-Абад, 5 Ош облусунун тургундары. Каза болгондордун жакындарына президенттик фонддон 300 000 сомдон жардам берилди. Мындай ДТП 83-жылдан бери мындай жок эле депчи, мындай массовый. Анан себеби дагы айтып атышат, что айдоочу келе жатканда телефондон дары сурап атыптыр деп. Анан предварительно айтып атышат, что жүрөгү кармап, уже урулгуча ал уже өзүн уже жанын бербирген деп айтып атат да. Вскрытие болуптур, бирок официальный информацияны ошо бүгүн эртең уже угуп калабыз. Кредитке үй алам деп атты эле да, сыздап калды. Үй ала албай эле өзүнө талаада калды го өлгү. Ошол. Кала турган болсо, ошондо өлүм жакшы болот. Ахирети жакшы болот, бейиши жакшы болот. Эжелер, апалар, ыйлабаңыздар. Карагулжа районунун 1-май айылында Мусабаевалардын үй бүлөсү бир тууганы маркум Элнура Мусабаеваны жоктоп, сөөгүн күбүт менен тосуп алды. Орусиядагы үрөй учурган жол кырсыкта 42 жаштагы маркум Элнура Мусабаева да болгон. Башка мекендештер сыяктуу эле каттоодон өтүш үчүн Казакстандын аймагына кирип, кайра Орусияга кайтканда жол кырсыкта мерт кеткен. Мекендешибиз 9 жылдан бери миграцияда жүргөн. Өткөндө эле 2 ай мурда Кыргызстанга келип кетти эле үйүмө. Келген маалда ошол документин туура эмес кылып коюшуптур да, барганда паршивый кылып коюшуптур. Базадан чыкпай калып, анан кийин Казакстанга барып базадан оңдоп үй алам деп атканда, Москвадан кредитке үй алам деп атты эле да, сыздап калды. Үй ала албай эле өзүнө талаада калды го өлгү. Ошол. Абжемдин бир зыяны тийген эмес эле бечара. Ушул балдарыма үй кылам, балдарыма жай кылсам келе берет элем. Бир күн да турбайм ошол жакта деген болчу, бир күн да турбайм. Үй алсам чарчадым, өзүм дагы ооруп зорго иштеп атам, кам деди эле. Таблетка ичип иштейт эле. Өткөндө путу болбой, путум иштебей атат деп лечение алып кетти эле Бишкекке келип. Маркумдун сөөгүн Ош эл аралык аэропорттон облус башчысынын 1-орун басары Данияр Жаныкулов жана район жетекчилери коштоп келди. Данияр Жаныкулов каза болгон мекендешибиздин үй бүлөсүнө көңүл айтып, президенттин атынан берилген 300 000 сомду тапшырды. Маркумдун артында 3 баласы калды. Эң кичинекей наристеси 3 жашта гана болчу. Карындашыбыздын эми жаткан жери жайлуу болсун, бай Кудай кылса кубарыңдын акысы бар дейт, тирип калган пенденики барып топурак салып жаназага туруш. Артында Кур'ан окуп туруп, башка колубуздан келе турган эч нерсе жок. Алланын буйругу улук, Алланын буйругуна бардыгыбыз башка ушул көңүл айтабыз бардыгыбыз. Анан өткөндөргө кым дегенби? Башка колубуздан эч нерсе жок. Башыбызды дуасыз сүрүп эле башка кылсак деле. Чоң жаман гана чоң жаман. Алланын тарткылыгы. Мына өзүңүздөр укуңуздар, мына 18 ошол жерде жаран. Аняк. Орусияда ооруканада жатат. Экөөсүн бүгүн отделенияга чыгарды бөлүмгө. Бирөөсүнүн абалы оор, дагы бир реанимацияда жатып атат.
14 бизге келди. Кырсыктан каза тапкан 14 мекендештерибиздин сөөгүн Атайын борт менен өзгөчө кырдаалдар министри Бообек Ажикеев кече Ош шаарына алып келген. Маркумдардын сөөгтөрү жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн коштоосунда кичи мекендерине жеткирилип, жерге берилди. Орусиядагы үрөй учурган жол кырсыгына оор жүк тарткан унаанын айдоочусунун жүрөгү токтоп калганы себеп болгон. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев кырсык боюнча тергөө тез аранын ичинде иликтенерин билдирип, Орусиядагы мигранттардын көйгөйлөрү жакында өтө турган Евразия экономикалык биримдигинин жыйынында караларын кошумчалады. Оор жүк машинанын водители алдын алуу маалымат боюнча ал ушул телефон аркылуу дары деп сураган экен. Телефон аркылуу дары сураган экен, бирок азыр экспертиза айтып атыптыр. Бул алдын алуу, бул менин маалыматым эмес, алдын алуу айтып атыптыр. Ушул авария болуп аткан учурда ал уже мерт болгон экен да, уже жүрөгү кармап, приступ болуп, ал тирүү эмес болгон экен деген жыйынтыкка чыгып атышат алдын алуу. Эми ал иликтөө болот, андан жыйынтыгында дагы айтылат официалдуу. ЕСтин алкагында биздин жарандарга башка мамлекеттерге караганда мындай шарттар, жакшы эле шарттар берилген. Бул жерде бир эле маселе бар. Биздин жарандар ошо регистрация маселеси бар да. Ошо регистрация кылбай байланыштуу ушундай кирди чыкты деген маселе бар. Ошонун негизинде бүгүнкү күндө биздин Тышкы иштер министрлиги дагы президент баш болуп туруп, азыр ушул иш боюнча иш чаралар дагы жүргүзүлөт. 21 августта катталган ири жол кырсыгында 16 адам, анын ичинде 14 кыргыз жараны мерт болуп, дагы 3-өө жаратылган. Каза болгондордун 5-өө Баткен, 4-өө Жалал-Абад, 5-өө Ош облусунун тургундары. Маркум мекендештерибиз үчүн кече өлкөдө аза күтүү күнү өттү. Абдулмалик Базарбаев, Исхак Туратбеков, Ош ТВ. Президент Садыр Жапаров бүгүн 24 августта Бишкек шаарында улуттук коопсуздук органдарынын кызматкерлерине баатирлердин ачкычтарын тапшырды. Чогулгандардын алдында сүйлөп жатып, мамлекет башчысы улуттук коопсуздук органдары тартипти орнотууда мамлекетте коопсуздукту жана жарандардын бейпил жашоосун камсыздоодо чоң рол ойнорун белгиледи. Президент азыркы замандын чакырыктары менен коркунучтары дүйнөдө болуп жаткан өзгөрүүлөр чекистерден өтө жоопкерчиликти жана кесипкөйлүүлүктү талап кылып жатканын белгиледи. Ал ошондой эле мамлекет мындан ары дагы мугалимдердин жана медицина кызматкерлерин жеңилдетилген турак жай менен камсыздоого дыккат көңүл буруларын белгилеп, жакшыртылган ипотекалык программа 1 жылга жакын убакыттан бери иштеп жатканын, анын алкагында тиешелүү мүмкүнчүлүктөр бар экендигин эске салды. Белгилей кетсек, бул турак жай 306 үй бүлөгө эсептелген. Бир эле учурда улуттук коопсуздук органдарынын кызматкерлери үчүн бул сыяктуу көп кабаттуу үй биринчи жолу пайдаланууга берилди. Ал болгону 1,5 жылдын ичинде курулган. 1 чарчы метрдин баасы $300 түзөт. Өлкөнүн ички тышкы коопсуздугу камсыз болбосо, эч кимге батирдин деле кереги жок. Аны мына дүйнөдө болуп аткан окуяларды көрүп билип атабыз бардыгыбыз. Ошондуктан мына биринчи кезекте сиздерди камсыз кылып, андан кийин сиздердин милдетиңиздерге толук кылчактап, артты карап, үй бүлөм каралбай калды, батирсиз калдым дебей, болгон күчүңөрдү, убакытыңарды мамлекеттин ички жана тышкы саясатына жумшаса деп тилек кылып атабыз. Мына ошон үчүн берип атабыз сиздерге. Ушуну эсиңиздерге алып коюшуңуздар керек. Ал эми 100 миңге жакын мугалим бар, 60 миңге жакын медиктер бар. Көрүнгөн тоонун ыраагы жок дейт, аларга дагы жетебиз. Ипотекалык программабыз иштеп атат 1 жылдан бери карай. Арзан, жеткиликтүү ипотекалык батирлерди мугалимдер менен медиктерге дагы Кудай буйрса жакын араларда эмдиги жылы жаркы жылдардан бере баштайбыз. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров кумтөрдүн ишмердүүлүгүнө көзөмөл катуу болорун билдирди. Бул тууралуу ал бүгүн 24 августта Кумтөр кенине барган учурда айтты. Өкмөттүн басма сөз кызматы тараткан маалыматта Кумтөргө министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Атайын кызматтын башчысы Камчыбек Ташиев дагы барган. Иш сапардын алкагында Акылбек Жапаров кеңешме өткөрүп, алтын өндүрүүчү ишкананын жамаатына Кумтөр Гул компания жабык акционердик коомунун жаңы дайындалган президенти Алмаз Барктабасовду тааныштырды. Ал Барктабасовго иш пландарын министрлер кабинетине дүйшөмбү күнгө чейин берүүнү, 17,5 тонна алтын казып алуу боюнча белгиленген планды аткаруу зарылдыгын тапшырды. Министрлер кабинети Кумтөр компаниясынын ишинде чоң өзгөрүүлөр болгонун 23 августта кабарлаган. Маалыматта эсеп палатасынын тийиштүү текшерүүлөрүнө байланыштуу Кумтөр компаниясын буга чейин жетектеп келген Теңиз Бөлтүрк жана ишкананын финансылык директору Рыспек Токтогулов ээлеген кызматынан четтетилген.
Текшерүүнүн жыйынтыгында финансылык мыйзам бузуулар болгону, күйүүчү майлоочу майлар, тамак аш, тетиктер жогорку баада сатылып алынгандыгы аныкталган. Сиздер билесиздер, биз Центра компаниясы менен соглашениябызды аягына чейин чыгарып бүтүрдүк. Биз ушул Кумторгол компаниянын жетекчи органдарын шайладык. Совет директоров 3 киши кирди. Председатель совета директоров Болот Идрисов болду. Анан единоличный президент Кумторгол компания Барктабасов Алмасты. Муну да 27 жылдан бери сиздер менен чогуу иштеген экен. Биздин президентибиз Урмат Садыров Кожоевич башында келгенде эле айткан, ушу 100% алгандан кийин биздин балдар өзү иштетет деп. Эми ушу мындан ары кенди дагы ушу кыргыз эли үчүн иштетишибиз керек. Дисциплина болуш керек бизде. Тартип болуш керек. Угуш керек бири-бириңерди. Бири-бириңерди поддержка кылышыңар керек. Ошону менен бирге анан тартипти, исполнительский дисциплинаны унутпаш керек. Карьер 1 секунд, 1 минут токтош керек. Самый главный ушу жана коррупциядан алыс болуңуздар. Мына зарплатаңардын баарын жакшы эле көтөрдүк. Туурабы? Тамак ашыңар ордуңарда бар, ден соолугуңарды бекем чыңдап. Анан жакшынакай, татынакай кыргыз эл үчүн таза, ак ниет, Кудайдын астында, элдин астында, президенттин астында ишеничин актагандай болсоңуздар экен деп атайын мына келдик. Мындан ары контроль аябай катуу болот. Бирок биз ишенебиз. Ушунча жылдан бери иштеп жүргөндөн кийин азыр 2 эсе 10 эсе көп кыргыз элине, кыргыз өкмөтүнө иштеп бересиздер. Кыргызстандык активисттер Кумтөр кенинен кенемте өндүрүүгө байланыштуу Бишкек шаардык сотунун чечимине каршы жогорку сотко кассациялык арыз беришти. Бул тууралуу Кумтөрдөгү экологиялык маселесин көтөрүп жүргөн активист Нарис Калчаев билдирди. Буга чейин активисттер Айбек Сарыбаев, Нарис Калчаев, Аблас Жээнбеков жана Кемелбек Кутманов Кумтөргол компания ишканасынын үстүнөн сотко арыз жазган. Анда ишкананын Кумтөр кенин иштетүүдө Давыдов Лысый мөңгүлөрүнө кен калдыктарын топтогонун мыйзамсыз деп таанып, мамлекеттин пайдасына кенемтет өндүрүп берүүнү суранышкан. Бишкектин Октябрь райондук соту арызды канааттандырып, Кумтөр алтын кениндеги Давыдов жана Лысый мөңгүлөрүндөгү калдык топтоочу жайды мыйзамсыз деп таап, Кумтөргол компаниясын 261 миллиард 719 миллион 674 миң сомду мамлекетке төлөп берүүнү милдеттендирген. Райондук сот бул чечимди 2021 жылдын 7 майында чыгарган. Россия Кыргызстандагы жана Тажикстандагы базаларынын күчүрмөн даярдыгын күчөтүп жатканын бул өлкөнүн кургоо министри Сергей Шойгу 24 августта Шанхай кызматташтык уюмунун жыйынында билдирген. Шойгунун айтымында Орусия Кыргызстандагы жана Тажикстандагы аскердик базаларынын жана башка күчтөрүнүн даярдыгын Оганстандагы абалдан улам пайда болушу ыктымал кризистик кырдаалдарга чара көрүү максатында бекемдеп жатат. Ал Оганстанда өзүн ислам мамлекети деп атап алган жана Ал-Каида эл аралык террордук топтору активдешип жатканын белгилеп, муну Борбор Азиянын коопсуздугу үчүн олуттуу коркунуч деп атады. Кыргызстандагы бирдиктүү орус аскер базасына бир нече объект кирет. Алар Кантабия базасы, Каракол шаарындагы сыноо базасы, Чалдыбар кыштагындагы байланыштуу үйнө, Майлуу суу шаарындагы автономдуу сейсмикалык пункт. Мурда бул объектилердин ар бири өзүнчө каралып келген, бирок 2012 жылы макулдашууга кол коюлуп, Кыргызстан менен Россия аларды бирдиктүү орус базасына бириктирүүнү макулдашкан. Кыргызстандын көрүнүктүү инсандарына мамлекеттик резиденциядан берилген дачаларды кайра кайтаруу керек. Бул туурасында Жогорку Кеңештин депутаты Жеңишбек Токторбаев мыйзам долбоорун демилгелеп коомдук талкууга чыгарды. Долбоордун негиздемесинде аларча резиденциясынын аймагында 4 дачаны Кыргыз РССРнын башкарган Турдакын Усубалиев менен Абсамат Масалиевке, улуттук коопсуздукту тескеген генерал Анарбек Бакаевка, жазуучу Чыңгыз Айтматовго өмүр бою пайдаланууга кийин жеке менчикке берилгендиги жазылган. Документке ылайык учурда ал жерде Усубалиевдин баласы Бакаевдин жубайы жашайт. Айтматовдун уулу дачанын бир бөлүгүн 2011 жылы белгилүү хирург Мамбет Мамакеевке сатып жиберген. Экөө тең ошол жакта жашап жатат. Масалиев каза болгондон кийин үй бүлөсү дачаны мамлекетке кайтарып берген. Ал эми Чолпон атадагы резиденцияда Турдакын Усубалиев менен Абсамат Масалиевдин жубайына таандык 2 дача бар. Президенттин резиденциясындагы объектилерге ээлик кылгандардын айрымдары дачанын бир бөлүгүн 3-жактарга
сатып жиберген учурду кездешти. Өзгөчө мааниге ээ объектинин аймагында жайгашкан мүлктү жеке жактарга сатууга жол бербеш керек. Ошондой эле резиденция жогорку кызмат адамдарынын убактылуу жашоосуна арналгандыгын эске алуу зарыл. Мындан улам Бишкек жана Чолпон Ата шаарындагы резиденциялардын дачаларын жер тилкеси менен мамлекеттин карамагына кайтаруу сунушталууда деп жазылат долбоордо. Коррупция жана кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренелери менен соттолуп, кийин соттоолугу жоюлгандыгына карабастан мамлекеттик кызматты аркалашына тыюу салуу сунушталды. Мыйзам долбоордун жогорку кеңештин депутаты Жеңишбек Токтурбаев демилгеледи. Мындай норма президент жогорку кеңештин депутаты, министрлер кабинетинин төрагасы, мүчөсү, аким, мэр, айыл өкмөттүн башчысы, жергиликтүү кеңештердин депутаты, мамлекеттик жарандык жана муниципалдык кызматкерлерге тиешелүү болот. Долбоор мамлекеттин жана муниципалдык кызматтын кызыкчылыктарына каршы коррупциялык жана башка кылмыштарды жасоонун алдын алууга багытталган. Коррупциянын кесепеттери улуттук коопсуздукка, коомдук тартипке, калктын саламаттыгына, укуктарына жана эркиндигин коргоого зыян тийиши мүмкүн. Сунушталган чектөөлөр мамлекеттик органдарга коррупцияга каршы натыйжалуу күрөшүү максатында киргизилип, алдын алуу чаралары катары кызмат кылат деп айтылат долбоордо. Балдар билим алганда коопсуздугуна коркунуч жараткан имараттар пайдаланылбайт. Бул туурасында Билим берүү жана илим министрлигинен билдиришти. Маалыматка караганда, июль-августта министрликтин кызматкерлери жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен биргеликте имараттарга кароо жүргүзүп, мониторинг жасашкан. Балдар билим алганда коопсуздугуна коркунуч жараткан имараттар колдонулбайт. Булардын саны көп эмес, андыктан бир катар аймактарда авариялык абалда турган имараттар бар боюнча өзгөчө кырдаалдар министрлигинин бүтүмү бар. Анткени менен буларды жайгаштыруу керек. Билим берүү процесси үзгүлтүккө учурабаш үчүн айыл өкмөттөн ижрага алып окууну жүргүзүп жаткан мектептер бар. Кенже класстын окуучулары үчүн айылдагы үйлөр дагы колдонулууда деп айтылат маалыматта. Ош шаарында уна айдагандардын эсине Жептин жылуулук трассасын реконструкциялоого байланыштуу 23 август саат 21ден баштап 24 сентябрга чейин Курманжандатка көчөсү менен Абдыкадыров көчөсүнүн кесилишинен баштап Курманжандатка көчөсү менен Аматов көчөсүнүн кесилишине чейин автоунаалардын кыймыл жолу жабык болот. Автоунаалардын кыймыл жолу төмөнкү тилкелерде уюштурулган. Ленин көчөсү, Абдыкадыров менен Аматов көчөлөрүнүн ортосундагы тилкеде унаа кыймылы эки тараптуу болот. Байелинов көчөсү менен Курманжандатка жана Ленин көчөлөрүнүн ортосундагы тилкеде транспорттук түндүк батыштан түндүк чыгышты карай эки тараптуу болот. Аматов көчөсү менен Курманжандатка менен Ленин көчөлөрүнүн ортосундагы тилкеде унаа кыймылы эки тараптуу болот. Аматов көчөсү Алиев көчөсү менен кесилишинен жабылат. Байелинов көчөсү менен Ленин көчөсүнө чыкканда солго бурулууга тыюу салынат. Ош шаарынын тургундары жана конокторуна бул убакыт аралыгында чектөөлөрдү эске алуу менен каттамдарды алдын ала пландоо сунушталат.